söyleyişçi. Nasıl öyle akçalı soruyorsun da niye oldu sana? Akça böyle akçayla suraysın da akçanı ne kılasın? Akçanı bilesin mi sen özü kayaktan gelir? Akçan o yerden tavla o. Kimele olat diyorsun akça ardı. Tavlanın özünde. Ne oldu sana? Eyvallah. Katın çay biresim yok bu ya. Öl paratasın. Söylenmeye vere, geketmeye vere. Ne oldu sana? Eştekem ne olmuş kerelim he? Geketme. Kırat qoğun sütümele. Günde gümüş ayda altın tap kelatkan sensin ya. Ne Ne tapkan mazık kıl kıyrattın? otağı. Neni kıyrattın? Ne tapkan mazık kıl otağı. O. Neni kıyrattın sen? Ne Kudayga şükür işte bir otam koy. Üstünde üyüm turat. Giyimin bütün. Jetpeyt oşonda dele baldarga. Kardının bütün. O kıyrattın. Az bolsa da köp bolsa da var menetin tapkil otam koy. Çok eştekem. Şükür kılsanar kişine. Kıyrat qoğun sütümele. Ne oldu ança? Ne jetpeyçilerge? Ne jetpey? Tapkanın jetpeyt. Üstünde üyüm turat. Kıyrat qoğun. Kursağın tok. Giyimin bütün. Daha ne yakışım gerek sizlerge? Kıyratsın sen. Cebine ukon bağ otkan mazık kıl otağı. Ne uğruna bağlatasın sen? Bağ otam koy Kudayga şükür. Bakkanlar millet kulu açma. Amen onu. Sen trinçi bakan bir öyle. Otur ne kadar? Yola. Yürü olamazsın sen daha. Yok sana. Yola yürü olamazsın. Жігіттер, бүгін балалар жолпазақ болбойт. Экеуіміз омдоп қойгом. Артыста. Ака балық келіп қалды. Там ойлон келген ғой. Андан бір қоспай жүрмін, сағат келіп қалды. Жігіттер, бүгін чоңалдым. Сонда жетпейді. Сомдақ болса да барбайымыз керек. Жігіттер осы жақ барбайлы ойбайды. Тоқтозың не? Қандай барбайлы ойбайды? Ақша жоқ болысы еще. Сен айыңа баяда Қандай сен айыңа? Шын әле сен айыңа. Шындықты айтып отыр. Сен айыңа итак деп жүреді. Жүрген. Sanlar tegerini çekelerden teri getip tozun menen tuğuyuqa baratam Bir күнү бөл, ысык суга көндүк барын чогуу көрдүк Шүгүр айтам жараткан эми болсо жаңы барактан Жашоо берди бизге сабактан Капаланып чөгүп калбастан Умтулабыз алдыга кайрадан эркекпиз анткени Тентекпиз баары бир Аяк мушу чөп же таш айнекка кип келтеп жеген Жігіттер, уақыт келіп қалды. Айыр бұл? Не, сілерге уақыт жетіспейді ау. Не, 3 сом жетпейді ау. Болған алыр еледі. Қайталач? Ол болған нәрсе келе ұртоқмақ ау. Я не знаю, кем ты стал Всегда рано потерял Свои раны зашивал Пакет не листал, мама Жігіттер, бүгінтен баштап моғул кругтан шығады. Біреуін бірдеке деп сөйлейсіңдер. Түсіндіңдер ме? Тұр жолға.
Мен азыр бардык нерседен тажадым. Денем ооруп, жан дүйнөм жараланган. Көзүмдү жумсам, коркунучтуу окуялар кайрадан көз алдыма келет. Зордук сомбулукка кабылып, ден соолугумдан ажырадым. Мен да ушул балдар сыяктуу бактылуу жашоону кыялданчумун. Бирок менин ден соолугум мурдагыдай эмес. Жан дүйнөм ооруп турат. Апа, сиздин жылуу кучагыңызды, мээримдүү сөздөрүңүздү сагындым, апа. Эмне үчүн адамдар ушунчалык ташпор болушат, апа? Мен деле мээримге, жылуулукка, сүйүүгө татыктуумун го, апа. Эмне үчүн башка балдар бактылуу, а мен бактысызмын, апа? Эмне үчүн? Жан дүйнөмдө коркунуч, кайгы, түшүнүксүз суроолор пайда болду, апа. Мен азыр сизге муктажмын, апа. Мен чарчадым, апа. Жан дүйнөмдү түшүнгөн эч ким жоктой сезилет, апа. Эмне үчүн эч ким мени көрбөйт, апа? Эмне үчүн эч ким сурабайт, апа? Мен өзүмдү жоготкондоймун. Бирок дагы деле үмүтүм бар. Бир күнү баары өзгөрөт. Бир күнү менин үнүмдү угушат, апа. Урматтуу окуучулар, өзүңөр билесиңер, кече күнкү болуп өткөн окуя боюнча бизде тергөө иштери жүрүп жатат. Ал иш боюнча бизде баарын тактап билип койдук. Эгерде кимде ким чоңбу же жаш адамбы мыйзам бузса, мыйзам чегинде жооп берет. Бизде азыркы убакта күбө бар. Күбө Субанов Эдил. Он биринчи класстын окуучусу Атаев Акыл, Саметов Тимур, Айдаров Арлен бул жакка чыккыла. класстын окуучулары Атаев Акыл, Саметов Тимур, Айдаров Арлен Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин Кыргыз Республикасынын 2021 жылдын 28 октябрында номер 126 мыйзам менен колдонууга киргизилген 208 опу залал талап кылуу беренесинин 2-пункту алдын ала бүтүн боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган кылмыш иши үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. 4-пункту уюшкан топ тарабынан жасалган кылмыш иши үчүн 7 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат.
Урматтуу замандаштар, бүгүн сиздер үчүн эмне кымбат, эмне ичип, эмне жейбиз, эмне кийебиз деп түйшүк тартасыздар. Асмандагы канаттууларды карагылачы. Алар эгин экпейт, оруп жыйнабайт, кампаны да толтурбайт. Бирок жараткан Кудай аларды азыктандырат. Аларга караганда силер Кудай алдында канча эсе артыксыңар. Ошондуктан эсиңерде болсун. Тамакка караганда жан, кийимге караганда дене, денеге караганда адам, адамдын руху кымбат. Балдарыңардын руху жабыркабасын. Күндөрдүн биринде жыйнаган дүнүйөңөр үчүн эмес, Кудай алдында кымбат балдарыңардын абалы үчүн жооп бересиңер.